Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz en yaxşı amaldарды aytkanda en birincisi namazды убагында окуу, анан экинчisi ата энеңе жакшылык кылуу деп Peygamberimiz hadisinde ayткан. Ошондой эле Peygamberimizге келип мен кимге жакшылык кылайын дегенде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 жолу энеңе жакшылык кылгын деп айткан. Ошондуктан айтарым, кимдин ата энеси бар болгон болсо, ата энесине жакшы мамиле кылсын, аларга телефон чалып турсун, аларга барып турсун, алардын акыбалын сурап турсун, аларга кызмат кылып турсун, аларга колунан келген кийим кечесин, зарыл болгон нерсесин алып берсин деп айтар элем. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү балдар өзгөчө өзүбүз менен өзүбүз, бала чакабыз менен, акчабыз менен, байлыгыбыз менен, күнүмдүк жашообуз менен алек болуп, көпчүлүк учурда ата энелерибиз каралбай, же болбосо анча көңүл бурулбай калган учурлар көп. Өзгөчө бала чакабызга көңүл буруп калабыз, көбүрөөк, аялга көбүрөөк көңүл буруп калып, ата эне эстен чыгып калган учурлар көп болот. Каарылар үйүнө дагы барып келдим. Ошол жерде каарылар үйүндө айткан, жана кайырган ата энелерди көрсөң, жүрөгүңөн жаш эмес кан ага тургандай өкүнүчтүү жерлер бар экен. Ошондуктан айтарым, ар бирибизди Алла таалам ата энебизге жакшы мамиле кылганды, аларды сыйлаганды, алардын тирүүсүндө кадыр баркын билип калганга Алла таалам өзү насип кылсын, жардам берсин деп айтар элем. Ата энеңизге өзгөчө көңүл буруң, алар кайталангыс чоң неаматтар.